Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тилинен 4-чү чейректеги 1-чи сабагыбызды баштайбыз. 4-чү чейректеги 1-чи сабак болгондуктан 3-чү чейректин аягында өтүлгөн темаларды бир сыйра кайталап алалы. Бүгүн кайталоо сабагы. Бүгүнкү сабакта силер эмнелерди билишиңер керек? Сөз айкашы деген эмне? Тексттен сөз айкашын табууну, өз алдыңарча сөз айкашын түзүүнү билишиңер керек. Алгач сөз айкашы деген эмне? Бир сыйра эстеп алалы. Мааниси боюнча байланышкан эки же андан көп сөздөр сөз айкашы деп аталат. Алар ар кандай сөз түркүмдөрүнөн түзүлөт. Мисалы, жашыл жоолук. Жашыл кандай деген суроого жооп берип, сынатооч. Жоолук эмне деген суроого жооп берип, зататооч. Демек, бул сөз айкашы сынатооч менен зататоочтон түзүлдү. 10 балапан. 10 эсептик санатооч, балапан зататооч. Демек, бул сөз айкашы санатооч менен зататоочтон түзүлдү. Кийинки сөз айкашына көңүл бурабыз. Шаарга баруу. Шаар зататооч, баруу этиш. Демек, бул сөз айкашы зататооч менен этиштен түзүлдү. Балдар, азыр биз бир сыйра кайталап алдык, эми көнүгүүлөрдү аткарууга өтөлү. Бул жерде сөздөр берилген. Ушул сөздөрдү маанисине карап, таякчалардын жардамы менен сөз айкаштарын түзөбүз. Торгой сайрады. Жылаан сойлоду. Поезд жүрдү. Учкуч учту. Кызыл алма. Ак калпак. Бал кымыз. Куу түлкү. Демек, балдар, бул жерден биринчи катарда, башкача айтканда, сол тараптагы сөз айкаштары зататооч менен этиштен түзүлдү. Ал эми оң тараптагы сөз айкаштары сынатооч менен зататоочтордон түзүлдү. Экинчи көнүгүүгө көңүл бөлөбүз. Текстти окуп, андан сөз айкаштарын табышыңар керек. Балдар, өткөн кылымдарда кыргыздарда бир нече акылман акелер өткөн. Мисалы, Сарт аке, Кыдыр аке, Кадыр аке, Тилекмат аке жана башкалар. Алар бизге көптөгөн акыл насааттарын калтырышкан. Биз азыр ошол акелердин бири Тилекмат акенин батасы менен таанышабыз. Тилекмат акенин батасы. Сары самоор, кызыл чай, алдыңардан кетпесин. Кара саба балкымыз капшытыңдан кетпесин. Балтыр бешик жаш бала тилегенден кетпесин. Балдар, азыр биз сөз айкаштарын табуудан мурда сөздүк ишин жүргүзүп алалы. Капшытыңдан деген сөздү алсак, капшыт уңгусу, ыңдан мүчөсү. Капшыт деген каптал деген сөздүн синоними. Кийинки сөзгө көңүл бурабыз. Балтыр бешик жаш бала. Балтыр бешик жаш деген бул кичинекей наристе бала жөнүндө сөз болуп атат. Кийинки сөз тилегенден. Тилеген деген каалаган, самаган дегенди билдирет. Эми батанын биринчи сабынан сөз айкаштарын табалы. Сары самоор. Сары сынатооч, самоор зататооч. Демек, бул жерде сынатооч менен зататоочтон сөз айкашы түзүлдү. Кызыл чай. Кызыл сынатооч, ал эми чай зататооч. Бул жерден сынатооч менен зататоочтон сөз айкаштары түзүлдү. Эми калгандарын өзүңөр тапсаңар болот. Эми балдар, кийинки көнүгүүгө көңүл бөлөлү. Бул көнүгүүдө схема боюнча бир нече сөз айкаштарын түзөсүңөр.
сөз айкаштарына көңүл бөлөбүз. Сынатооч менен зататооч, санатооч менен зататооч, зататооч менен этиш, ататооч менен этиштен түзүлгөн сөз айкаштарын түзөсүңөр. Схеманын ар бирине 3төн мисал түзсөңөр болот. Балдар, эми биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз сөз айкашы боюнча кайталоо жүргүздүк. Эрежесин кайталадык, тексттен сөз айкашын таптык, берилген сөздөрдөн жана берилген схемадан сөз айкаштарын түздүк. Жана балдар, үйдөн да өз алдыңарча бир нече сөз айкаштарын түзгүлө. Балдар, эмки сабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.